Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз биз пересадка алып кирип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Президент: кандай гана агрессор болбосун, биз тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз деп баса белгиледи президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңештин кезектеги жыйынын ачып жатып. Президент өз сөзүндө өлкөнүн улуттук коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү катары мамлекеттин коргонуу жөнөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө талыкпай иштөөнү уланта беребиз деди. Өлкө башчысы ошондой эле учурда Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин баса белгиледи. Биз кайсыл бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз. Андай ниетибиз да жок. Андай пландарыбызды дагы койбойбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфра түзүмдөрүбүз талкаланып, өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып отура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз, деди ал. Садыр Жапаров тилекке каршы азыркы учурда дүйнө жүзүндө кыйын кырдаал түзүлүп жаткандыгын эске салды. Ал региондук эле эмес, глобалдык деңгээлде да тез өзгөрүп, аскердик саясий аракеттер менен коштолууда. Мунун баары аскердик жана мамлекеттик башкаруу системасын бекемдөө зарылдыгын эскертип, аскердик коопсуздук коркунучтар артып баратканынан кабар берет. Ага ылайык аскердик коопсуздукту жана коргонууну камсыз кылууга мамлекеттик көз карашты кайра карап чыгууну талап кылууда. Жалпы аскердик саясий туруксуздук, согуш аракеттеринин очоктору жер шарынын ар кайсыл аймактарында улам бир жаңы куралдуу кагылыштардын келип чыгышы элестете алгыс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын активдүү ишмердиги Борбор Азия аймагындагы бардык мамлекеттер үчүн коркунуч булагы бойдон калууда. Мамлекеттер аралык мамилелер жана региондор аралык байланыштар системасында түзүлгөн карама-каршылыктар фонунда ал күч алып жатат. Геосаясий кызыкчылыктардын кагылышы, дүйнөлүк алдыңкы державалардын жана аскердик саясий блоктордун ортосундагы карама-каршылыктардын күчөшү өлкөлөр ортосундагы өз ара ишенимге доо кетирип, кризис жаратты. Анын кесепети дүйнөлүк экономикага да таасирин тийгизүүдө. Санкциялык саясаттан улам соодага жана башка нерселерге чектөөлөрдүн күчөшү дагы глобалдык деңгээлде карама-каршылыктардын корчушуна жана абалдын туруксуздашуусуна алып келе турган факторлордун бири болуп калды. Өлкөлөрүбүздүн отун энергетикалык импортко көз карандылык шарттарында аймактагы чоо энергетикалык көйгөйлөрдүн курчушу региондогу туруктуулукка терс таасир тийгизүүчү факторлордун бири болуп калды, деди президент. Ал төмөндө белгилеп өткөн жана көптөгөн башка коркунучтар өлкөгө жыл сайын, ай сайын, керек болсо күн сайын чакырык таштап, Кыргызстандын бекемдигин текшерип жатат, деди. Бул көйгөйлөрдү чечүү жана мамлекетибиздин коргонуу жөнөмдүүлүгүн бекемдөө үчүн комплекстүү мамиле кылуу зарыл, деди Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс кежи. Садыр Жапаров: Борбор Азияда жок курал-жарактардын жаңы түрлөрүн сатып алдык. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 13-да Коопсуздук кеңештин кезектеги жыйынын ачып жатып, өлкөнүн куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү маселелерине токтолду. Мамлекет башчысы Кыргызстандын чек арасында жана Борбор Азиянын алыскы аймактарында жалпысынан биздин өлкөгө түз дагы, кыйыр түрдө дагы таасир эткен ар кандай процесстер жүрүп жатканын белгиледи. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтардын маалында өлкөбүздүн коргонуу жөнөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Сиздер билгендей, мамлекетибиздин коргонуу жөнөмдүүлүгүн арттырууга
чоң күч жумшап, бир топ иштерди жүзөгө ашырып жатабыз. Акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу чек-арабызды жана биздин жарандарыбызды коргоо үчүн зарыл болгон заманбап куралдарды өзүбүз сатып алдык. Бул бир гана байрактар, учкутсуз учуучу аппараттар эмес, башкалары да бар. Анын ичинде биз өнөктөш жана союздаштарыбыздан Борбор Азияда азырынча андай аналогдору болбогон курал-жарактардын жаңы түрлөрүн сатып алдык, деди Жапаров. Ошондой эле ал мамлекеттин коргонуу жөнөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө талыкпай иштөөнү уланта беришин билдирди. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсыл бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз. Андай ниетибиз да жок. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол учурда бизге карата агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып отура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз, деди президент. Мамлекет башчысы азыркы учурда тилекке каршы дүйнө жүзүндө кыйын кырдаал түзүлүп жатканын, ал региондук эле эмес, глобалдык деңгээлде да тез өзгөрүп, аскердик саясий аракеттер менен коштолуп жатканын кошумчалады. Булак Супер Кеже. Садыр Жапаров Кыргыз-тажик чек-ара жаңжалында жеңил жаракат алгандарга да компенсация төлөп берели. Кыргыз-тажик чек-ара жаңжалында курман болгон 37 чек-арачынын үй бүлөсүнө компенсация төлөндү. Бул тууралуу УКМКнын чек-ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев бүгүн 13-июнда Коопсуздук кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында 42 аскер кызматкеринин ичинен 37-не компенсация төлөнүп берилди. Ал эми 5 аскер кызматкеринин жакындары документтерин даярдап жаткандыгына байланыштуу эми берилет. Мындан тышкары жаракат алган аскер кызматкерлерине да берилди. Алардын ичинен 10 аскер кызматкери жеңил жаракат алгандыгына байланыштуу компенсация төлөнгөн эмес. Жыйында президент Садыр Жапаров жеңил жаракат алгандарга да тиешелүү жардамдар көрсөтүлүш керектигин айтты. Мыйзамда бюджетте каралбаса, биз башка жактардан караштырып берели. Анткени булар жер үчүн өлүм менен жашоонун ортосунда турушту. Биз алардан эч нерсени аябашыбыз керек. Алар эл жерге кандай мамиле жасаса, биз аларга 10 эсе жакшы мамиле кылышыбыз зарыл, деди мамлекет башчы. Мындан тышкары Уларбек Шаршеев каргашалуу окуядан шейит кеткен аскер кызматкерлердин жакындарынын баарына үй берилгендигин айтып, жаракат алгандарга бүгүнкү күнгө чейин жеңилдетүүлөр болуп жаткандыгын кошумчалады. Булак Супер Кеже. Баткендин айрым айылдарында жаанын кесепетинен улам сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ 12-июнда катуу жааган жаандан улам саат 19:40 чамасында Баткендин Бөжөй, Кара Токой, Бозадыр жана Сагмент айылында нөшөрлөп жааган жаандан улам 200 метр ички чарбалык арык жана 25 чарбак тилкесине сел суулары кирген. Селдин кесепетинен эгин талаалары зыянга учураган эмес. Мындан тышкары Айгүл Таш Согмент Таян жолунун 5-8 чакырымдарында, ошондой эле 10-17 чакырымдарында да сел түшкөн. Белгилей кетсек, сел жүргөндүгүнө байланыштуу бүгүн 13-июнда Баткен районунун акими, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, архитектура, санэпид көзөмөл жана медицина кызматы, номер 2 жол тейлөө жана ветеринардык кызматынын өкүлдөрү текшерүү максатында жумуш алып барууда. Булак Супер Кеже.